Бүгүнкү семинарды жыйынтыктайлы, урматтуу коллегалар. Семинар тренингибизде 7 алгоритм менен жыйынтыктаган жатабыз. Суроолорго жооп бересиздер. Алгоритм суроолорун алдыңыздар, Бул теманын ичинде кайсы жери силерге жакты дейт. Мага бул жерден өзүн тарбиялоодо мугалимдин ай бирине эмне көз каранды деген жери абдан жакты. Бул жерде 25 пункттан турган мугалим үчүн деги ошо мугалимдин аброюн көтөрө турган ар бир пунктту биздин коллегаларга да жакты болуш керек. Анан кайсы бөлүгү өзүңүзгө алдыңыз десеңиз, ушул бүгүнкү семинардан ошо эң жаккан бөлүгү бул окуучулардын жанакы вакуум жери абдан бизге мугалимдин вакуум жаратат, ооба, ошо вакуум жери. Андан кийин мугалим вакуум жараткан, сабактагы. Үчүнчүсү кайсы жери сиз үчүн кызыктуу болду деген жерде, ошо кызыктуу жери деги эле ушул сабакта жазууда биз ушу мен өзүм деле сабагымда на заметку деген жерди колдонуп келем да. Бул жерде терминдер болуп атат да. Мен на заметку деген кызыл полянын шекеси менин химия биология предметинен сабак берем. Ошо жери мага на заметку жери. Ушул жерин дагы мен үчүн кызыктуу болду. Себеби өзүм колдонуп келем да. Төртүнчү кайсы жери сизге түшүнүктүү болду дейт. Ушул баардыгы эле бүгүнкү семинарда баардыгы эле түшүнүктүү болду, түшүнүксүз болду деп айтпайт. Ооба, рахмат. Бешинчи кайсы жерде сиз башкаларга сунуштайт элеңиз дегенде, бул деги эле ошо Гапон Мадаминовдун методикасы, баардыгы эле адамдарга керектүү методика, деги эле ошо мугалимден баштап, деги эле жалпы коомчулукка керектүү сунуштайт, жалпы коомчулукка. Алтынчы кайсы жерин өзүңүзгө пайдаланасыз деген жерде биякта Гапон Мадаминовдун ар бир ыкмалары, бүгүнкү сиздер айтып кеткен ыкмалар, деги эле биз окуп келаткан ыкмалардын баардыгын өзүбүз колдонуп, жана биздин кесиптештерибизге да сунуштайт элем. Жетинчиси, бүгүнкү тренингде кайсы жери сизге таасирдүү болду десем, ар бир бүгүнкү деги эле окуучулар үчүн, жалпы бир коллектив үчүн берген усулдарыңыз жана ошо Гапон Мадаминовдун былтыркы окуу жылдан баштап 2022 жылдын 14 апрелинде биздин мектепте ата энелер мектеби ачылган. Ошондон баштап биз коллектив жалпы китебин алганбыз. Мугалимдер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша карата алып окуп келатышат. Ар бири мындан ары дагы алгырлуу иш алып кетебиз деген ишенич бар. Рахмат. Рахмат. Эми сиздер бир суроодон айтып коюңуз. Биринчи суроого жооп. Отуруп деле сүйлөй бериңиз, эжеке. Теманын ичинен кайсы жери жакты дейт. Мага өзүнүн коллегам жаркын айткандай мага бардык жери жакты. Өзгөчө ушул жанагы терминдер менен конспект өзүм алдым ушул жерди. Терминдерди түзө турган болдуңуз. Рахмат. Эжеке, сиз бүгүнкү семинар өтө кызыктуу болду. Мага стол үстүндө ой ыкма деген жакты, анан ой өрүшкүлүк азыруу. рахмат, эжеке. Андан кийинки эжекелер, үчүнчү. Кайсы жери сиз үчүн өтө кызыктуу болду? Ооба. Үчүнчү суроо, мага бардык кызыктуу. Өтө кызыктуу болгон бир технологияны эстеп калдыңызбы? Терминдер мисалы. Ооба, терминдер. Жакшы, рахмат. Сиз Мага бардык жери эле түшүнүктүү болду. Кайсы жери сизге түшүнүктүү болду? Өтө эле түшүнүктүү болду. Тренинг абдан мага жакты. Керектүү көп нерселерди алдым. рахмат. Рахмат, эжекелер, сиздер. Мага да кайсы жери сизге аябай жакты деген жерде бул өзүн тарбиялоо инсандык асыл сапаттар абдан жакты да. Жакшы. Кайсы жерин өзүңөр пайдаланасыз дейт. Ассистент окуучунун терминдер дептерин пайдаланат. Ооба, азаматсыз. Жакшы. Эми сабактарда бүгүнкү семинар тренингден кайсы терминдерди эстеп калдыңыздар? Терминдерди эстеп калдыңарбы? Кандайдыр бир терминдерди айттык, ыкмаларды айттык. Ротация ыкмасын, концентрация деген. Фокус внимания, азаматсыңар. ТС квадрат. Азаматсыздар. Коллективдеги МПК МПК деген. Ооба. Мына ушундай дагы
Эң жакшы азаматсыздар. Ушул жерде мага ушу менде бар 7 өнөктөн жазып чыктым. Мага эң жаккан жери концентрация болду. Анын ичинен өзүмө экинчи болсо капилка уюштурам деп чечтим. Анан могу Гапыр Мадаминов агайдын мугалимсиңби? Мугалим сенден кетпесин деген ушул мен өзүм үчүн лозунг кылып алдым. Ушул аябай жакты бүгүн. Андан кийин баары түшүнүктүү болду. Бүгүнкү катышпай калган кесиптештериме вакуумду сунуштап ошол сабак 45 мүнөттү эффективдүү пайдаланганга бүгүн ошону айтам деп чечтим. Андан кийин кайсы жерин пайдаланасыз дегенде 4 тептер, 4 калем ротация деген ушо менин сабагыма да ылайык экен деп ошону пайдаланайын дедим. Анан таасир алган жерим кыял, максат, кадам, план деген ошол. Азаматсыз кол чабуулар дүркүрөгөн баарыңыздарга.